الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tuğanlar, dünyada qaysi bir zavoddan je qaysi bir firma bir nerse çıgarsa, qo'ldan oturgan bir buyum çıgarsa, oşol jasagan buyumunun elektronikalik nersesini ne bolot? Janında kichik kitepçesi bolot, oşonu qarap işletişin gerek bolot. Үйүңүздөгү буюмдарды барып карасаңыз, холодильник бар, кайсы жака сайыш керек, канча токко сайыш керек, анын ысыктыгын же муздактыгын канчага коюу керек, же болбосо кичинекей эле пылесос бар, аны карасаңыз, анын дагы китеби бар, жанында үтүк алсаңыз, анын дагы китеби бар, тифал алсаңыз, ичинде китеби чыгат. Демек, үйдүн ичинде кички буюмдар. Билесиз, ал буюмдар бир аз убакыттан кийин бузулуп мусорго кетет. Бирок ошолорду дагы жасаган firmalar эмне кылып атат? Жасоочулары китепчесин коюп жатат. Ушул китеп менен иштеткиниң депчи. Дал ошондой эле Алла субхана ва таала бул ааламдагы эң улуу махлук кылып инсандарды жараткан, жана инсандар бул ааламда кантип жашашы үчүн да Аллах таала китебин берген. Өз убагы менен Аллах таала пайгамбарларды жөнөтүп, пайгамбарларга китеп берип, ошондо доордогу адамдарга эскертип турат эле, ушул тартипте жашасаңар, силер ийгиликтүү, бактылуу жашайсыңар деп. Ал эми бизге да Аллах таала Кур'аны Каримди берди. Аллах тааланын эң улуу китеби, эң акыркы китеп. Бул Кур'аны Каримдин ичинде алгачкылардын илими жана ошондой эле Алла субхана ва таала келечакта боло турган нерселерди баяндап, кыямат, кабырдын жана ошондой эле жаннат тозоктун ичиндеги нерсени баяндаган китептен. Эми эң негизгиси эмне десе, адам баласы Аллах буйруган жашоо менен жашаса ийгиликке жетет. Эгерде жашоодун тартибини өзү ойлоп таап алса, анда жашоодо ар бир кадам сайын кыйынчылыкка учурайт. Караңыз, жанагы буюмду алып келдиңиз дагы сиз анын китебине карап туруп, кураштырып, ошол китебине каратып туруп эмне кылып атасыз? Иштеткендигиңиз үчүн ал сиздин үйүңүздө турат да. Эгер аны китебине карабай тескери кылганыңызда, ал же ремонтто болуш керек, же мусорда болуш керек да. Азыркы доордо аябай кең жайылган нерсе, барыңыздар билесиздер машинаны. Эгерде машинанын суу куя турган жерге май куя турган жерине суу куюп, бензин болсо дизель куюп, дизель болсо бензин куюп, алмаштырып, сиз каалагандай кылалычы. Азыр бензин кымбаттап кетти, суу куюп алалы, өзүбүз каалагандай кылып алалы, анан айдаңыз. Же ремонтко барат, же машинаңыз жүрбөй коет. Бирок биз жүрүп атабыз өзүбүз каалагандай кылып дагы, Кудайга шүгүр. Аллах жүргүзүп атат, токтоп кала элекпиз да. Элестетип көрүңүз, бизге адал тамактарды же деп өкүм берсе Кур'анда, билген тамак жеп атабыз. Аллах мындай мамиле кылып жаша десе, биз каалагандай мамиле кылып жашап атабыз да. Дагы деле жүрөгүбүз кармап токтоп кала элек да. Аллах мээримдүүлүгү менен не кылып атат? Макул, өзүңдүн билгениңди кылсаң дагы деп бизди жүргүзүп койду жер бетинде. Жүрүп жатабыз, жашап жатабыз да. Ошондуктан караңыздар, 1-класстагы мектептеги балдар мектеп программасын 1-класстыкын өзүбүз ойлоп табабыз десе болобу? Болбойт да. Себеби алар 1-класста окуй элек болсо, өздөрү кантип программа түзөт? Дал ошондой эле сиз менен биз бул дүйнөгө жаңы келген адам заты болсок, анан биз өзүбүзгө жашоо тартибин түзсөк кандай болсун? Болбой калат да. Ошондуктан биз Аллах берген тартип менен жашаганыбызда, Кур'андын жашоосу менен жашаганыбызда эмне болот десе, Кур'андын жашоосу менен жашаганыбызда ар бир учурда бизди ийгилик коштойт эле. Ийгилик деген байлык эмес, ийгилик деген бийлик эмес. Ийгилик деген инсандын жашоосундагы тынчтыктын атыды.
Ошол үчүн бүгүн жашообузду карап көрө турган болсок, канчалык кыйынчылыктар, канчалык кайгылар келсе, ошонун бардыгы биз Алланын китебин менен жашабагандыктын себебинен келип атат да. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримдин бизге жөнөтүлгөндөгү эң негизги максаты биз Кур'ан менен жашашыбыз керек эле. Мына жер бетиндеги 12 жашка балагатка жеткен адамдар Кур'ан менен жашагыла. Ошонун түшүндүрмөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери. Ушул экөөсүнүн түшүндүрмөсү фик маселеси турат алдыбызда. Эмне кылыш керек? Ушуну менен жашаш керек да. Биз Кур'ан маселесин дагы, Кур'андын өкүмүн дагы, хадистин өкүмүн дагы, фикхи маселелерди жыйыштырып койдук дагы, мен каалагандай болот деп жашап атабыз да. Ошол үчүн жашоодо мындай эреже чыгарып алды. Бул менин денем дейт. Мен денемди өзүм билгендей колдоном дейт. Ошентип бүгүн не кылды? Түрдүү бузуклар чыгып кетти. Жашоого мен жашап атам, мен өзүм билгендикти кылам, сен менин жашооңо киришпе. Жашоо меники деп атасыны не кылып атат? Капа кылып жатат. Эмне үчүн? Кур'андын көрсөтмөсүнөн, шариаттын көрсөтмөсүнөн, диндин көрсөтмөсүнөн алыстап каалоого кирип алган себептен. Ошол үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримди бизге бергендиги ушул Кур'ан менен жашагыла деп берген да. Максаты ошол, тирүү адамдар үчүн бул. А биз эмне кылдык? Кур'ан-ы Каримди тирүү адамдарга тиешеси жоктой кылып салдык да. Кур'ан-ы Каримди тирүү адамдарга тиешеси жоктой кылып өзүнчө койдук, өлгөндө окуп коебуз. Өлгөн жерде окула турган кылып койдук. Эч бир Кур'ан менен байланышы жок адам, Кур'ан менен иши жок адам туугандары кайтыш болгон убакытта не кылат? Хатым Кур'ан кылыш керек эле дейт. Анда дагы сен кылып кой, мен акча берем дейт. Эмне кылды? Биз Кур'ан-ы Каримди өлүктөр үчүн арнап калдык да. Же болбосо эмне кылып атат? Ооруп калып, доктурдан доктурга барып, эч аргасыз болуп, айыкпай калганда акырында молдокеге келет, дем салып коюңуз деп да. Өлгөндөр үчүн же өлө тургандар үчүн кылып коюппуз да. Тирүү жашап жүргөндөр үчүн эмес экен. Мындай эмес. Кур'ан-ы Карим эң биринчи тирүү жашап турган адамдардын жашоо тартиби. Ошол жашоо менен жашаш керек да. Биз ойлобойлу, Кур'андын ичинде андай нерселер жок. Биздин жашообуздун ар бир көз ирмеми же түзмө-түз ачык айтылган, же кыйыр түрдө айтылган да. Жада калса кат SMS жазгандагы жазылган. Эми Кур'анда SMS-ти мынтип жазасың деген эмес. Сулайман алейхиссалату вассаламдын катын айткан. Сулайман алейхиссалам мынтип кат жазган депчи. Биз ошентип кат жазышыбыз керек. Биздин каттарды карасаңыз мындай да. Жазып, этегине жеткенден кийин паланчип түкүнчүдөн дейт. Кур'ан-ы Карим үйрөтүп атат. Биринчи башында паланчип түкүнчүдөн, баланчип түкүнчүгө. Кокус кат бир жерде түшүп калса, бир адам алат дагы паланчип жазып тур түкүнчүгө. Мага тиешеси жок экен деп коюп коет да. Бизде не кылат? Ал окуп бүтүп, этегине чыкканда паланчип түкү турбай түкүнчүк экен дейт. Этегине чыккандан кийин билесиң да. Не ичидеги информациянын баарын билип алдың го, бизге тиешеби, тиешеси жокпу? Ошол үчүн башында жазыш керек да. Сулайман алейхиссалату вассаламдан ушул жактан кетип атыптыр. Паланчыга тиешеңиз барбы, жокпу? Бир күн бирөө билесе эмес жөнөттү. Сени мен мынтип ойлоп сен кыянатчы экенсиң. Артымда мындай жаман иш кылат экен деп ойлоп сени жакшы адам деп жүрсө сен ушундай турбайсыңбы деп айтыптыр, паланчы түкүнчүгү деп коюптур да. Ага жеткенге чейин не деген ой келет да? Эгер ушу катты атаң жөнөсө не дейсиң? Паланчы түкүнчүгө деген тамашасы жеткенге чейинчи. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримде кат жазганды, бүгүнкү күнү SMS жазгандын эрежесинде үйрөтүп койду да. Демек биз Кур'ан-ы Каримден жашообуз канча алыстаган сайын кыйынчылык ошончо бизге жакындайт. Канчалык Кур'ан-ы Карим менен жашай турган болсок, жашоодогу кыйынчылыктар жеңилдейт. Бүгүн эң көп болуп жаткан нерселер жашоодогу ажырашуулар болуп атат. Ажырашуулардын эң көп себеби эмне десе, үйлөнүп жатканда Кур'андын, шариаттын көргөзмөсүн карабай үйлөнгөн, жашап жаткан убакта такыр шариатты унутуп койгон, караган эмес да. Макул турмуш курдуңуз, эми сиз жашаганда шариатты караңыз. Кур'ан эмне деп жатат бизге? Аялдарга кандай мамиле, аялдар күйөөсүнө кандай мамиле, ошону карай турган болсо, ажырашпайт, сыйлашат да. Үйлөнүп жатканда нафсысын калады, өзүнүн каалоосуну карады. Мага жакканыга үйлөнөм деп. Жашап жатканда дагы мага жаккандай жашайын dedi. Аял айтты, мага жаккандай жашайын дейт, күйөөсү айтат, мага жаккандай жашайын дейт. Экөөгө бири-бирине жакпай калат да каалоолору. Анан ажырашат. Эгерде биз айта турган болсок, Кур'ан айткандагыдай болот.
Аллахка жаккан жашоо болот дей турган болсок, бардыгы ынтымак болмок да. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала бизге ушуну ээрчип жашаш үчүн берген. Ал эми окусаңыз сооп болот. Ошол соопту кайтыш болгон адамдарга арнап койсоңуз, багыштап койсоңуз болот да. Ооруп калган адамга доктурга баргандан мурда эле дем салып койсоңуз болот. Дем салыш үчүн доктурларга барып, айыкпай анан рак деп келгенден кийин дем салыш шарт эмес. Алдын ала дем салыш керек. Эртели кеч дем салып туруш керек өзүңүзгө. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримдин эң биринчи бизге койгон талабы биз Кур'ан менен жашашыбыз керек. Экинчиси, Кур'ан-ы Каримди окуп үйрөнүшүбүз керек, жатташыбыз керек жана күн сайын окуп турушубуз керек. Кур'ан деген сөздүн мааниси көп окулган китепти айтат да. Кыраат деген сөз окуу деген араб тилинен алынган. Кур'ан деген кайра окуган китептин аты Кур'ан болот да. Ошол үчүн Кур'ан-ы Карим бул керек убакта ачып туруп маселени айтып кайра жаап кое турган китеп эмес. Кур'ан-ы Карим ар дайым окуп тура турган китеп да. Ошол үчүн биз ниет кылалы, биз Кур'ан-ы Каримди окуп туралы депчи. Кур'ан-ы Каримди жаттап ала турган болсо кандай жакшы. Хадисте келет, Кур'ан-ы Каримдин чеберлери, аябай шар окуган, жат окуган, тажвиди менен жакшы окуган инсандар периштелер менен бирге болот депчи. Бул үчүн каары болсо эң жакшы, бирок каары Кур'ан жаттаган хафиз боло албаса дагы, Кур'анды өтө чебер кылып, жакшы тажвиди менен күн сайын убакыт берип окуп тура турган болсо, эмне болот? Кур'андын чебериге кирет. Ар дайым Кур'ан менен болот. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримди күнүгө окуу бизге болгон экинчи талабы. Биринчи талабы Кур'андын өкүмү менен жашаш керек болсо, экинчи талабы Кур'анды үйрөнүп окуп турушубуз керек. Бизди жараткан Аллах Таала биздин жашообуз үчүн берген китеп Кур'ан-ы Каримди окуй албасак кандай болсун? Бир убакта баягы бир китептер мода болуп чыгып кетеле. Черный бриллиант деген китеп чыкты беле, бир нерсе болгон. Адамдар очередке туруп алып окуду го баягы китепти. Эми азыр китеп окуган доору такалып, азыр не кылды, сериал кинолордун артына туруп алды да баарычы. Алардын эч кимисинен пайда жок, убактын кетти. Алардын бардыгы жөн гана адамды алдаш үчүн. Албетте кээ бир неле пайдасы болбосо бардыгы убактын кетет. Бардыгы жалган нерсени тартып койгон. Ошол кинодо карасаңыз, актер болгон аябай жакшы ролду аткарган адамдар жашоодо ролу аябай жаман. Жубайы жок, жалгыз жашап атат, дагы бир нерсе урушкан, талашкан. Карасаң тиги жакта жакшы адам көрүнөт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз Кур'ан-ы Каримге убакыт бөлүп окушубуз керек. Не үчүн? Себеби Кур'ан-ы Карим эң күчтүү шафаатчы болот адамга. Кыяматта биздин Алла сактасын балдарыбыз, туугандарыбыз, досторубуз, тааныштарыбыз эч ким бизге жардам бере албай калганда Кур'ан-ы Карим келет жардамга. Аллах Тааланын алдында эң талашып, Алла буну кечиргиниң, муну жаннатка чыгаргының, муну азаптардан куткаргының, мунун күнөөлөрүн кечиргиниң деп талаша турган Кур'ан-ы Карим болот. Балаңыз кылышы мүмкүн, эгерде ал диндар таква болсо, бирок эң күчтүү ишеничтүүсү сөзсүз кылат дегени бул Кур'ан-ы Карим. Кур'ан-ы Карим кыяматта келет. Алла, бул инсанды мен уйкудан калтырганмын, түндө Кур'ан окуган. Алла, мен үчүн бул убакыт бөлгөн, ошондуктан буну кечиргиниң, болбосо мени өзүңдүн китебиңден чыгарып салгының дейт. Кээ бир сүрөлөрдүн фазилетин ушинтип жазган, эгер ар дайым ошол сүрөнү окуп жүрө турган болсоң, эртең кыяматта Аллах Тааланын алдында ошол сүрө сага шафаатчы болот. Алла, ушул адамды жаннатка киргизесиң, күнөөсүн кечиресиң, болбосо мени китебиңден чыгарып саласың. Аллах Тааланын каламы, Аллах Тааланын сөзү булчу. Ошондуктан бизге эң кыйын убакытта Кур'ан-ы Карим келет. Ошол Кур'ан-ы Карим келиш үчүн бизге мындай эркиндик, жеңилдик мезгилибизде, кененчилик мезгилибизде Кур'ан менен таанышып окуп турсак. Окуганга аракет кылалы. Эң жеңил тамга үйрөнүү араб тили, Кур'ан үйрөнүш. 85 жаштагы аксакал бир жумада Кур'анды окуп калды да. Бул кыйын эмес, жеңил. Тамгасы да аз. Окуш дагы жеңил. Бул оңой, андай кыйынчылык эмес. Макул Кур'ан-ы Каримди түшүнсө аябай жакшы эле, түшүнө албаса окуса дагы пайда болот. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам бир хадисте айткан, Кур'ан-ы Каримдин окуганга ар бир тамгасыга 10дон сооп болот деп жатканда, алиф, лам, мим бул бир тамга эмес, бул үчөөсү өз-өзүнчө тамга, ар бир тамгага 10дон сооп берилет деди. Кур'андын ар бир тамгасыга 10дон сооп берилет деди.
Alif, lam, mim деген 3 тамганын түшүндүрмөсүн, тафсиринин маанисин эч ким билбейт. Көпчүлүк уламалардын көз карашы ушундай, бунун маанисин Аллах гана билет деп айтабыз. Бирок Аллах маанисин билет, биз билбейбиз, бирок алиф, лам, мим дедик. 3 тамга окудук, маанисин түшүнбөдүк. Эмне болду натыйжада? Ар бирге 10дон сооп алдык, эң азында. Адамдын ихласына, аракетине карап көбөйүп кете берет да соочу. Кур'ан-ы Каримди окуганда тили келбей, кыйналган, кайта-кайта токтолуп аракет кылган адамдарга 2 эсе сооп берилет тескерисинче. Ал эми Кур'ан-ы Каримди жакшы окугандар Куранды көчүрүп жазуучу периштелер менен бирге болот. Ал эми окуй албай, кыйналып, татаалдаштырып аракет кылган инсандарга 2 эсе сооп берет. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримди биз окууду калтырбашыбыз керек. Эч болбосо акырында окуп үйрөнүп алалык. Үйүбүздө эрте менен 1 саат, болбосо жарым саат убакыт бөлөлү. Кышкы түн узун. Ансыз деле башка керек эмес нерселерге саатта убакыт бөлүп жатабыз. Себеби жумуш бүтөт. Эрте менен 9да жумуш баштаса, кечинде 5те бүтөт. Эми кечки 5тен баштап эрте менен саат 9га чейин зеригип кетесиң, түн узун. Эмне кылыш керек? Ошол убакта кичине Кур'ан окуш керек. Үйдөгү балдарыбызга Кур'ан окуганды үйрөтөлүк. Караңыздар, урматтуу бир туугандар, биз өнүгүү деп эмнени айтабыз? Өнүгүү деп адамдар мына нерсени түшүнүп атат да, жашоодогу муктаждыктарды жеңил аткарууну өнүгүү деп ойлоп алыптыр да. Адам бир жерден экинчи жерге барыш керек болсо, ошону жеңилирээк барыштын жолун ойлоп тапса, өнүгүү. Же бир буюмду ойлоп тапса, өнүгүү. Тагыраак айтканда, өнүгүп кайсыл жерге жеттик десе, өнүгүп бизге керектүү нерселерди жеңилирээк аткарууга жетиштик да. Нанды сындырып жесе болот, өнүктү дагы бычак менен кесип жегенди үйрөндү да. Этти колу менен алып жесе да болот, сүннөт болот. Бирок ошону вилка менен алып жегенди үйрөндү. Өнүгүп ушунча болду да, удобствого эле жеттик. Бирок бул өнүгүү адамдык эмес, бул нерселердин өнүгүүсү болуп кетти. Адамдын өнүгүүсү, адамдын ички дүйнөсүнүн тазаруусу менен болот да. Адамдын өнүгүүсү башкаларга жардам берүү менен, пайдалуу болуу менен болот да. Ошол үчүн өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыз, байлыгы көп, баягы жашоодун шарты жеңилдешкен, бирок адамдык касиет өнүгүп кеткен жок да. Картайганда бардык аталарын карыялар үйүнө алып барып салат да. Эми картайып, балдарымды чоңойтуп, балдарымды үйлөп жайлап, эми ошолордун кызматын көрөйүн дегениңде барып калдың карыялар менен. Эмне дейт? Ата, эми сен өзүңдүн теңдүүлөр менен, мыналар менен ушул бир темада сүйлөшүп отура бересиң. Үйдө биздин тема башка, сенин темаң башка болуп калды. Сиз санжыра туурасында сүйлөп атасыз. Ал эми биз бүгүн бакта контакт туурасында сүйлөп атабыз, менюту сүйлөп атабыз. Биз Инстаграмды, ТикТокту сүйлөп атабыз. Сиз буну түшүнбөйт экенсиз. Анан көрө мына жерге алып келип коеюн, ушул аксакалдар менен чогуу ушул өзүңүздүн эски тарыхыңызды сүйлөшүп отура бериңиз деп апарып салды. Эмне үчүн? Шариаттын жоктугунан да. Бул өнүгүү эмес. Өнүгүү деп адамдын ички дүйнөсү, адамдык касиеттердин өнүгүүсүн айтат да. Адамдык касиетти өнүктүрө турган бул Кур'ан-ы Карим. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Кур'ан-ы Каримди окуп туралы. Мүмкүнчүлүк бар, шайтан бизди алдабасын. Алданбайлы, ишенбейле. Сен окуй албайсың, тилиң катып калды, убактың жок. Бардыгызда убакыт бар. Күнүгө 15 мүнөт болсо дагы кичине бир бет Кур'ан окуп коюңуз. Жана ошондой эле эрте менен кеч окула турган сүрөлөр бар. Ошолорду жаттап алалы, ошолорду окуп туралы. Эч колубуздан Кур'ан окуган келбесе барго, Кур'анды ачып карап туруп барго, ушул менин Роббимдин сөзү. Алла ушуну мага жөнөткөн, ушул хак, туура деп туруп карап туруп окуй албаганыбызга өкүнүп жаап туралы. Окуганга чейин. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мүмкүнчүлүк бар бизде Кур'ан-ы Каримди окуп үйрөнүп алганга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимиңер бир-эки базардын атын айтты, базарга барып эки төө алып келгенди жакшы көрөсүңөр, эч бир акча кетирбестен, эч бир туугандык түзбөстөн, барып эле ушу эки төөнү сага бирөө берип калды, алып келип калдың үйүңө десе, бардыгы айтат, биз жакшы көрөбүз дейт. 3 төөнүчү жакшы көрөбүз. Ар бир төөнү алып келгенден көрө бир аят үйрөнгөнүң андан жакшыраак дейт. Эми ошол доордо төө эң жакшы улоо болчу да. Демек бүгүнкү күнү эң акыркы жаңы заманбап жабдыктар менен жабдылган машинаны базардан сизге бирөө берип койсо алып келсеңиз экөөнү үйгө, ушуга караганда 2 аят үйрөнгөн жакшыраак экен да. 2 аят үйрөнгөн жакшыраак. Дагы бир хадисте келет, ким үйүнө кайтып келсе, эки жакшы ургачы төө турганды каалайт деди. Сахабалар барыбыз эле каалайбыз дегенде айтты, мечиттен үйрөнгөн 2 аятың ошондон жакшыраак болот деди да.
Демек мечиттен үйрөнөлү. Ар бирибиздин жаныбызда мечит бар, урматтуу бир туугандар. Ошол жерден иманына барып, имамына барып сураналы, мага күнүгө бир 10 мүнөт убакыт бериңиз, Кур'ан окуганды үйрөнүп алайын депчи. Андан кийинки Кур'ан-ы Каримдин өкүмү ошол бизге үйрөнгөн шариятты, Алланын буйруктарыны башкаларга жеткизүү. Биринчиси Кур'ан менен жашайлы, экинчиси Кур'ан-ы Каримди убакыт бөлүп окуйлу, үчүнчүсү ошол Кур'ан-ы Каримди башкаларга жеткизели. Башкалар дагы Кур'анды окусын, башкалар да Кур'андын өкүмү менен, шарият менен, дин менен жашасын. Биринчини өткөрүп бүтө албайбыз. Биринчи өкүмүнө өмүр бою жашайбыз. Экинчиси окуганды өмүр бою кайталай окуйбуз. Үчүнчүсү дават бүткүл ааламга, бүткүл адамзатына жеткизебиз. Бүткүл адамзаты бактылуу болсун деген ниет менен, көз караш менен мээнет кылышыбыз керек. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримди карап чыкса, Кур'ан-ы Каримде эң көп бөлүгү тарых баяндалат экен да. Кур'ан-ы Карим тарых эмес го. Кур'ан-ы Карим хидаят китеби, адамдарга туура жолду көрсөткөн китеп. Эмне үчүн пайгамбарлардын окуялары көп баяндалып жатат десе, пайгамбарлардын окуяларында пайгамбарлардын даваты баяндалган экен да. Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анху канча миңдеген сахабалар бар эле Мединада, бирок бардыгы жер бетине таркап кетишти. Эмне үчүн? Ушул бактылуулук башкаларга жетсин деп, ошо сахабалардын мээнети менен, алардын үйүндө жатып албагандык себептен бизге дагы дин келип жетип, мына биз дагы Алланы таанып отурабыз да. Эгер сахабалар айтканда, мен зикир кылып үйдө жата берем, кимге керек болсо өзү келсин дегенде, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен пайгамбар болдум, бул эми жаннатка киремин, калгандар ким мусулман болуш керек болсо өзү келсин дегенде, бүгүн мусулман болбой калат элек. Сахабалар эмне кылды? Biz mildet bizge ушул жакшылыкты, ушул бактылуулукту бүткүл адамзатына жеткизишибиз керек. Мен өзүмдүн малымды иштетем, өзүм барам, өзүм кылам деп сахабалар жер бетине таркап кеткендиктен бүгүн издесеңиздер сахабалардын кабырын жер бетинен табабыз да. Түрдүү өлкөгө барсаң сахабалардын кабыры, сахабалардын кабыры, сахабалардын кабыры. Эмне үчүн? Ушул Аллах Тааланын берген Кур'ан-ы Каримди, шариятты, динди элге жеткизем деп кетти да. Ошол үчүн бул үчөө тең бизге милдет. Кандай Кур'ан менен жашаш керек болсо, кандай Кур'анды окуш керек болсо, дал ошондой жеткиришибиз дагы керек. Эң бир өзгөчөлүгү бар да, урматтуу бир туугандар. Эгерде адамдарды акчага чакырсаң, тамакка чакырсаң чуркап келет экен, бирок Кур'анга чакырсаң, динге чакырсаң келбейт экен да. Ошол үчүн барат экенсиң, динди алып көтөрүп барат экенсиң. Ал албайт экен, капа болот экен, келбе дейт экен, урушат экен, Таифтиктердегилер пайгамбар самды ургандай капа кылат экен. Бирок сен не кыласың? Кулк менен өзүңдү жакшы кылып, тилиңди жумшак кылып, ага сунуш кыла берет экенсиң. Кайра ал дагы бактылуу болсун. Эмне үчүн? Себеби ал түшүнбөй жатат. Кур'ан-ы Карим шариаттын кандай ийгиликтүү, кандай бактылуулук жашоо экендигин билбегендиктен ал анча кызыкпай атат. Ал эми акчаны тааныгандыктан, тамакка чакырсаң ал жакта жакшы тамак бар экенин билгендиктен ал жака чуркап жатат. Ал эми чыныгы бактылуулук болгон акыретке чуркабай эле да. Ошол үчүн Кур'ан-ы Карим, урматтуу бир туугандар, биздерге жер бетиндеги жашоону, жердин астындагы жашоону дагы бактылуу кылганга жетиштүү. Ал эми өнүгүп адамдар түрдүү жашоолорго, өнүгүүлөргө жеткен болсун, бирок ал өлгөнгө чейин эле да. Өлгөнгө чейин эле караштырылган, өлгөндөн кийинкисин караштырган эмес да. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан-ы Карим жашоосу менен жашап, Кур'ан-ы Каримди окуп, бүткүл ааламдагы инсандарга жеткизинге мүмкүнчүлүк берсин.